Assalamu alaikum. Daha bir jolu kasiyetli kılımga arıtkan Aykul Bereşen Kırgız elim. Kuday bolsa bugün biz kaçıncı dekabr bolup kaldı? 18. dekabr günü Karabalta şaharından dalışa 30 çakırım, 35 çakırım çekege sırtqa çıkıp Stepnoy деген айылына келдик. Бул жерде бизде көптөн бери кайрылып жүргөн бир туганыбыз бар эле. Жаш кыз, жаш наристе, рожденный ДЦП, аябай муктаж бир карындашыбыз бар эле. Бул карындашыбызды бизге ким сунуштады? Бул карындашыбыз бир туганыбызды татар улутундагы бир эжеке көптөн бери бизди интернет соц тармактардан көрүп, бизге аябай кайрылуу жазып жүргөн. Ушул кызга дагы элдин катарында жардам берип коюңуздар деп. Мына Кудай бүгүн насип эткен экен. Иншалла бүгүн мынакей Карабалтыда турабыз. Аябай бир талалуу жер экен. Мына көргөзүп койсоң да. Кирип Кудай буйрса, кабар алып чыксак, монда эле кошуп калып болор. Наркы эмне болду? Үкө мага муну бере бер. Tatlı yutmaz mı böyle? Batırıp bir koyasın da havuzda. Ya sahibi yok hem de nerede? İnternet yok. Abi yakta olur. Қандайсың? Не соображает. Скоро 8 лет. Она не соображает. Филевей. В памперсах всю жизнь. Не ходит. Реакции нет никакой. Қазақ? Кыргызча сүйлөбөр бир. Да. Нет, түсінемін. Мен мамам кыргыз. И сколько лет живем? Аябай ең соңын бүгін айтып ошол жерге коюңуз да. И вот она вот такая. С ней вот так туда-сюда. Мы в Бишкеке обращались, я фонд Агахана, Умык Надежды, везде обзванивала. Это 5 лет тому назад мы там жили, год-два раза мы джала жатканбыз, да, курс лечения. А потом сказали уже по месту жительства. А по месту жительства недавно она с реанимации вышла. Ну сейчас у нее вот это. Сиздин балаңыз бул жак? Бул менин кызымдын кызы. Кызы, небереңиз бу? Кызыңыз кайда? Кызым өз турмушунда. Бала бүйөөсү да өз турмушунда, атасы. Бул сизге таштап койду. Да, кызым мен өзүм, когда ажырашып кеткенде, биз шаарда турдук да, на квартире жили. И приходилось нам год-два раза жалга жатыпчы. Ошо жанында жүрдүм, булар 1,5 жаштан ажырашкан ошондон бери карай. Вот она целыми днями музыку слушает и все. Телевизорда музыка коюп койсок, отуруп ушу бийлеп. А так реакции нет. Она сколько лет? 8 лет? Скоро 8, в январе, 24 января. Мариша, Мариша. Руфин, там карточка на окне. Алса? Карточка была. Там. В общем, ей сейчас, по-моему, томография нужна. Биз энеге сиз өзүңүз канча жаштасыз? 63-ке келем. А? Так коюңуз. 63-төсүзбү? Көтөрүп атат. Жаңы сөйледі бұл. Көтерді еді. Вот карта ее Көтөрдүк. Коляскасы жоқ. Коляскасы жоқ. Удобный, да. У нее были вот такие большие коляски. Она сама не стоит. Ширин кыз гана, ширин кыз. 8 жаштабы? 8 келет январда. Мариша, Силевей. У нее вдалеке не видит она. Атрофия. У нее, да, вот эта левая сторона полностью парализована. Но колу кичине, вот 1-2 жыл болду да, что-то берет.
А так она ложку не держит. Я колменен кормить етем. Алып барып көрдүңүзбү? Вы Көргөзө турган жерде. А барды уж. Жалда болды, да. Сказали один грудай. Да? А если операцию делать, она сразу умрет. У нее же киста, половина мозгов. Киста. Көтөрдүлөр да? И Вот у готовы. нее большинство, видишь, Коляска жокпу? пробивчиво. Своя коляска была, которая... Чёрт. Болды. Все. Мариша, Вот. болды. Всё, ладно. Вот лекарство нужно сейчас. Сегодня весной и осень обострение. Обострение. Ага. Биз энеке Ак Ниет Аманат коомдук фондунан келдик. Негизинде бул фонд ушундай мекенибизде кыйналган муктаж инсандар менен кайрымдуу инсандардын ортосуна бул көпүрө болуп берсе экен деп ушу фонд түптөлгөн. Кудай буюрса, бул фонддун артынан канчалык мекендештер ден соолугун чыңап келатат. Эгерде бул кыз дагы операция кыла тургандай болгондо биз жардам берет элек. Эгерде операция кылынсын деген Этот и... приказ болсо, могул жерде операция болуш керек, мынанча сумма кетет, ушундай деген приказдар болгондо, ошондо биз аракет кылмак элек. Эми сиз айткандай бир Кудайдын буйругу, Аллах таалам ушу кызга ушундай тагдырды жазып койгон экен. Азыр жаңы эле келатып, ушу сизге жолго чыгаардын астында министр Улукбек Кочкоровдун астынан чыктык. Аябай азыр ушу рожденный ДЦП инвалидтерге аябай бир жардам берип атат. Инвалидтердин пенсияларын да көтөрүп койду болуш керек. Ну, мы 3 получали, 4. Андан сырткары дагы булардын алдын ала көп маселе боюнча сүйлөштүк. Кудай буюрса, Улукбек Кочкоровдон көптөгөн жакшы үмүттөрдү күтөбүз, иншалла жардам берет. Канчалык Ой, я записывалась. жардам берет, иншалла Кудай буюрса. Анан бизге бияка жерге жазып жүргөндө, мен өзүм Жалалаттан болом, Жалалатта турам. Бул жайга көптөн бери жазып жүрүп, ушундай бизде да ушундай инсан бар, келип жардам берсең аябай жакшы болот эле деп. Анан мен таң калдым, биздин ушундай да инсандар бар экен, бирөө үчүн сооп издеген инсан да бул. Анан азыр бир четинен сүйүнүп турам. Негизи эле биздин мусулман бир тууган баарыбыз бир тууганбыз. Кыргыз, казак, өзбек, түрк баарыбыз бир элбиз. Бул жерде бөлүнүп жарылуу жок. Музыка койгондо атпайбы? Я. Сейчас пусть поговорят. Ой, басып кетти. Мага расскажи. Ошол анан биз азыр казакпыз дегенибизде мен аябай сүйүнүп атам бир четинен. Эми Кудайдын буйругу экен, бул да Кудайдын насиби экен. 30-жылдары дедтер бияка олуп келгенден кийин элде кала берипти да казактар. А мен өзүм менен кыргыз. Баары Казакстанда өттү биз. Бул жак балаңызбы? Былтыр тоже травма алып жумуштан. Башыңыздан эмне операция Операция болгонсузбу? дважды болду. Титан да? Иә. Титан. Маңдайынан титан койгон. Титанда тоже бір жақсылар болды. Тоже недавно в больнице выписался. Он этот большой магазин делал. Өзім евроремонтчикпін барын өзім қойған да. Жақтан істеймін біраз, чуть-чуть обоим привезли, там сделал. Прошлый год упал, да, екінші талдан, Алисадан. Екі больница жаттым, 2 айдан кейін титан салдырдым. А биыл мына тоже жақында гипсокартын алып қойған, ташылын деп жақсылар болдым. Сиздин муктаждыгыңыз эмне, эң башкы муктаждыктарыңыз? Коляска удобная, чтобы... Потому что у нее уже коляска, мындай болчу да, Коляска новорожденный. жок сиздерде. Жок. Мындай удобный. Сиз мага коляска деп айттыңыз беле? Распалный. А то мен өзім коляскасы, мындай коляскасы болчу да. Уже выросла. Выросла уже. Буту. А ну, детский. Буту жерди заде. Инвалидный коляска емес, мындай коляска. Кандай? Обычный Обычная коляска. коляска болчу. Но она дорогая была, зато чоң болчу да. Азыр уже возрастым чыкты. Ал коляска бул өткөн бутун задевает. Нет, надо инвалидный специально. Да, специально. Но я обращалась. Ой, я же говорю, да, 5 жыл них шаарда. они- Агахан фондуна чалдым, Надежда үмүткө чалгам. Жогорку кеңешке 2 раза и эчтеке жардам жок. Запись кетти. Менде өзімде тоже 4 балам бар.
Вот 4-сын. А, он Көтөрдү. инвалид тұрды тоже. Тоже биыл инвалид старатты. Мен капес билбеп турдум да, коляска Кудай буйрса карайбыз, а? Бишкектен карап, эгерде Кара-Балтага келе албасак дагы балким бербирбизби, балким аракет Жоқ, кылабыз. Қарабалтыда бар нелер. Ну, Руфина. Где-то Мен өзү встречи көбүнчө десе. Жалал-Абадта турам. Өзүм Жалал-Абадтан болом. Бул жакка бир ай сайын бир 2 жолу келип кетип турам шаарга Бишкекке. Шунда келгенде кыдырып, аралап турабыз ушундай муктаж инсандарды. Анан буйруса, Кудай насип этип калса, мен аракет кылам коляска. Атай майып коляска болупту. Да. Специально. Они разные. Не, монда эме болса, чоғот қой. Удобно собирать вот. Чоғында машина келмей қалдым, рас мен. Часто езжу в эту же, в Карабалте массаж Андан башка частный. памперс кийимдерибиз бар эле. Күніне памперс. Она в горшок не бросит. Памперс, анан эме лекарства, Лекарства, да. таблетки. Бизде уже памперс деп основной памперс деген Да, мен биринчи кабар алганча эле бир көрүп кетейин деп. Мейлі. Бир башка памперс анан могу кийимдери кийде туруп Керек. Мейлі. Қандай молишься? Ай-яй. Ай-яй. Onun kışlığa жылуы, Разы болсын Мындай. сізден. Ай-яй. Ким аты? Мариям. Мариям. Буйрса колундан келишинче жардам беребиз. Мына азыр биздин Акниет Аман коомдук фондунун мүчөлөрү, өкүлдөрү бул Бишкек шаарында. Мен бул эжелер жолунаке дайындап да кетем. Азыр ушул негизи соода менен иш кылышат дайым. Ушул кийимдерге жана башка маселелерге көптөгөн инсандарга жардам берип турат. Ошолордун катарында эле мен азыр сүйлөшүп, колясканы карап, балким өзүм келе албасам дагы аракет кылам, Қарабалтаға беріп жіберсе, аны тосып алады, Руфина менен. Анан мен бүгүн биринчи алгачкы келишим буюрса дагы колдон келишиче келип жардам берип турабыз иншалла. Нам 50% только лекарства выделяет. 50% рецепт. Ол эжеге бир аз болсо дагы дары-дармегин иштеп турасыз. Кудай буйрса алгачкы келишибиз, дагы да келебиз. Алла разы болсын. Дагы да көптөгөн жардам беребиз иншалла. Жардам бергибиз келет ушундай инсандарга, ушундай инсандардын жок дегенде жүзүнө жылмаюу тартууласак деген аракеттер. Анан мына бул жерде мекендештер, касиеттүү кылымга арыккан кыргыз эли, момун мусулман бир туугандар. Мына Кудай буйрса бүгүн 18-декабрь Кара-Балтанын Степной деген жеринде турабыз. Мына бул карындашыбызды эжекебиз келсеңиз, бул эжекебиз мына бизге кайрылуу жазган. Көптөн бери айтып келген ушундай инсан бар, биргеликте жардам берели, келип кетсең аябай жакшы болот эле деп караңызчы. Өзү улуту татар бир тууганыбыз. Бул жак эжекебиз казак экен. Негизи эле мен жардам бергим келет ушу момун мусулман бир туугандарга. Колуман келишинче жардам бергим келет. Ошондуктан мен дайым айтып келем, мусулман бир туугандар бере элбиз. Мен ниетим бар, ушу Казакстанга да барып, муктаж инсандарга жардам берсем деген өтө ниеттерим көп, Кудай буйрса. Анан ошолордун катарында эле мына карындашыбыз Кара-Балтанын тургуну экен. Азыр көрдүңүздөр, основной эң биринчи муктаждыгы памперс. Чынында бизге убагында аябай көп жазышчу. Биз памперс менен кызмат кылабыз, соода кылабыз. Эгерде памперске муктаж инсандар болсо, айтыңыздар деп. Мына ушундай инсандар памперске муктаж, анткени рожденный ДЦП. Ошондуктан эгерде кимде ким мүмкүнчүлүк болгон болсо, жардам берсеңиздер болот. Памперс жагынан, жолдон башка жагынан, продукта жагынан. Кудай буйрса коляска деп атат азыр. Ушу коляскада эгерде мүмкүнчүлүк болсо, кимде ким байланышып жардам берсеңиздер болот. Эгерде жардам берем деген инсандар болсо, ким менен байланышса болот? Сиз менен, Сиздин телефон номериңиз канча? Руфина. Продиктуйте свой. 555. 556. Вы продиктуйте на камеру. 556, 378, 779. Связда иштейт, Да. Дагы айтып алып койсоңуз 556, 378, 779. Ушу номер ишет. Сизде банк шоттор ачылган эмеспи? Ачылган бар. Барбы? Бар. Анда эгерде ошол банк шотторун биз азыр тартып алып туруп, комментарийга таштайбыз. Эл сом номериңиз барбы? Же банк шотпу? Банк счет.
Банк счет Есть у вас. Да, вот белая бумага. да. Bunu biz anda tartып алып туруп комментарийге таштап коебуз да, телефон комментарийге таштап коебуз. Ну, Мана, вот это. Она мне объяснила. Понятно. Да, вот эти. Айылбанктан шот ачылган экен, бул жогорку цифра. Да. И вот Айылбанктан шот ачылган экен. Номери 135 024 201 37 399 05 экен. 135 024 201 37 399 05. Ушу Айылбанктан банк шот ачылган. Эгерде ушул жака да колуңуздардан келген, бул степнойго келе албасаңыздар дагы жардам берип кетсеңиздер болот иншалла Кудай буйрса. Сиз өзүңүз дагы булардын бүт маселесин билесиз да. Бул жака кайрылып кетсеңиз, айтып кетсеңиз, анан бул орусча болсо деле айтып коермуз. дорогие жители Кыргызстана, кыргызстанцы, прошу вас, если есть такая помощь, если есть такая возможность помочь этой девочке, нуждается ребенок в коляске, может быть даже кто может финансово помогите. Большинство на лекарства деньги уходят. Надо эту девочку как бы по всем больницам еще раз проверить ее. Она давно не проверяли ее, не возили. Надо проверить. Ребенок мучается реально, ночами не спит. И бабушка мучается тоже. Ребенок не ходит. У ребенка атрофия обеих глаз. У ребенка ДЦП. Вот. Помогите чем можете. Обращаюсь ко всем. Алла разы болсын. Рахмат, сизге чоң рахмат. Кыргыз тилин кадимки эле түшүнгөн, кыргыз тилин сүйлөгөн эжекебиз экен. Салам алейкум. Мынакей ушул инсанда боор оруп, ушу эжекебиз дагы жардам берсем деген ниет менен мына бүгүн бизге ушул жака жол көргөзүп, кошо келип мынакей Алланын ыраазычылыгы үчүн ушул инсандарга жардам көргөзүп коелу биргеликте деп мына бүгүн жол көргөзүп келатат. Сизге рахмат, эжеке чоң рахмат. Алла разы болсун. Биз Кудай буйрса сом үчүн эмес, акча үчүн эмес, сооптун артынан жүрөбүз эжеке. Энеге Кудай буйрса бүгүн ден соолугубуз бар да, бүгүн мүмкүнчүлүк бар да, сооп таап калсак, чыныгы акыреттик жашоого сооп таап барып калсак деген ниетте, аракетте жүрөбүз иншалла буйрса. Ошондуктан Кудай буйрса жардам берет, берип келе жатат колунан келишинче. Кудай буйрса коляскасын жолугуздан башка маселеси мен сиздин номерлериңизди жазып алам. Дагы да жардам берип турабыз. Келип кабар алып турабыз балким. Алыбызда жетишчи аракет кылабыз энеге. Тузат болгонуңузда. Рахмат. Allah razı olsun sizge bakayım. Иә. Allah razı olsun sizge bakayım. Рахмат, чоң рахмат. Мариша. Мариша. Мана. Мариша. Ширинискан. Az. Көтөрөм. Сиз тагасы болосузбу? Ya. Тай. Тайгазы, бизде тага деп коесуздар. Kardeşim kızı. Бул кызды кароо кыйынбы? Кыйын туратпы буну кызды караш? Мен мындай капризный да, bu погодага чара сегодня баш эме кылат да, чачтар мындай турат, эме кылат. Ал өзү обезболивающий бар, ошону беребиз. Бол. Күнүгө чекти, диазепам деген. Бол. Тайгазда башынан операция болгон экен мынакей. Болды. Вот. Мариша. Аха. Сейчас. А где музыка? Неге ыйлап атат? Телефон коюп берип ататпы? Класс. Вот. Мариша. Музыка. Мариша. Давай, Каталина. Айда. Папаля, давай. Жоқ, Каталина. Сейчас, успокойся. Так. Босого өткөн да. Ошончо коляска. Үчүн. Жонуңузга көтөрөсүзбү? Энеси мынакей.
Баласын чоңойткону аз келгенсип небересин да чоңойтуп келатат экен энекебиз. Алла ыраазы болсун энеке, бейишини табан астына дейт. Мынакей бир туугандар, касиеттүү кылымга арыткан кыргыз эли, момун мусулман бир туугандар. Кудай буйруса мына бүгүн Кара Балтанын Степной деген айылында талалуу жеринде турабыз. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, өтө бир оор ушундай тагдырдын оор сыноосундагы бир туугандарыбыздын алдына келип отурабыз. Эң башкысы казак улутундагы бир тууганыбыз экен. Ал бир тууганыбызга бизге келүүбүзгө себепчи болгон татар улутундагы эжекебиз. Караңызчы. Негизи эле мусулман бир тууганыбыз, бардыгы бир элбиз. Биз ушундайда бири-бирибизге жардам бербесек, биз ушундайда бири-бирибизге колдобосок, анда биздин мусулмандыгыбыз кайда мекендештер? Кудай буйруса мен баардыгыңыздарга чакырып кетем. Келиңиздер момундай абалда Аллахтын ыраазычылыгы үчүн сооптуу кандайдыр ушундай орусча айтканда варианттар менен изденип жүрүп тапсак болот. Кантип бир эле акча берип эле жардам берүү эмес, ар кандай аракеттер менен тапсак болот. Ошондуктан токтотпойлу. Ошондуктан Кудай буйруса аракетти кылайлы. Ошон бир туугандар, момун мусулман бир туугандар, келиңиздер, сооптуу издөө үчүн, изилденүү үчүн ар кандай аракет кылсак болот биз. Кудай буйруса ден соолук болуп турса, ден соолугубуздун аягына чейин элибиз үчүн, мекенибиз үчүн, негизи эле момун мусулмандардын көйгөйлүү маселеси үчүн болушунча аракет кылып жардам берсек, чыныгы акыреттик жашоого сооп издесек, мекендештер ар бирибиз аракет кылсак. Кудай буйруса мен ишенем, момундай инсандарга биз көтөрүп чыккан ар бир мекендештерибизге сиздер кайдыгер карабайсыздар деп ишенем. Аллахтын ыраазычылыгы үчүн памперске муктаж инсандар бар, коляскага муктаж инсандар бар, нанга, бир сындырым нанга муктаж инсандар бар. Мына көрүп атасыздар өзүңүздөр. Ошолорго келиңиздер, биргеликте жардам берип, Кудай буйруса иншалла аракет кылайлы. Кыз номерин жазып калды эжеке. Ооба буйруса. Мен телефондо байланышып турам. Жазып койсоңуз, колясканы чечип берген аракет кылабыз. Эң азыр маселе коляска, памперс экен, Да. Кудай буйруса аракет кылабыз. Анан жанагы дарылары. Дарылары. Дальше, ну, Мен постоянно номериңизди жазып алдым. Кудай буйруса байланышып, эмне муктаж болсо колуман келишинче алып жаш жетишчи. кандай болбосо бүт неничи медосмотр же полный ей нужен. Томографиянын баары Бишкекте да. Ошонун баары. Эми жайында. Түшүнөт. Мен аны көтөрө албайм, өзүң көрүп турсуң. Я сама с двумя ногами. Алыбыздын жетишинче жардам берет экен. Болуптур, жакшы туруңуздар. Жакшы жолуңар шүдүр болсун.